Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Алмаз Кушбекович, айтып коюңузчу, быйыл билим берүү секторуна канча каражат каралган? 66 миллиард. Канча процент именно школьное образованияга? Школьное образованияга, значит, фактически бул 90% бул как раз среднее образование эмесе каражаттары. Акылбек Усунбекович, суранычта бир жооп берип коюңузчу сураныч. Бул өкмөттүн астында комиссия по госязыку деген бар, туурабы? Ошол комиссия госязыкка канча каражат бөлүнгөн? Бул мындай да, адамдын көркү акылда. Адамдан акылы качып кутулбайт, бирок шарт түзүш керек мамлекет тил боюнча. Эмне себептен сурап атам? Бизде Кыргызстанда 14 мектептер бар. Мен туугандарым, дунгандар жашап атат. Ушул мектепте мамлекет тил өнүкпөйт. Канча жылдан бери мен суратсам, ошол эле китептер эски, программа жөнөкөй жок. Ошол комиссия эмне кылып атат? Ошону өзгөчө көңүл буруңуздар суранам да. Сиз кандай ойлоп атасыз? Biz сиздин 14 мектепти жана бөлөк мектептер кыргыз тилине муктаж болгон баарын толугу менен жабабыз. Азыр учкунга атайын Германиядан оборудованияны заказ кылып бүттүк. Отборго барып келишти. Буюрса жаңы жылдан баштап китеп проблемаларын чече баштайбыз. Биринчи кезекте ошо кыргыз государственный тилде чыккан китептерди басууга ниеттенип атабыз. Просто мен көп кайрылуу келип атат да. Вот где компактно проживают дунгане, они вот просто просят, хотят, чтобы дали облегченную форму преподавания кыргызского языка. Все желают учиться, но бирок шарт жокта, нет возможности сегодня. Ошондо сизден суранычта, ошону эске алып коюңузчу. Мы возьмем под личный контроль, обеспечим.